Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Саламатсыздарбы? Арбаңыз Рыскелди мырза, биздин студиябызга куш келиптирсиз. Биз бүгүн сизди студиябызга чакырып, коомчулукка бир маек куруп берели дегенибиздин себеби Жогорку Кеңештен көбүнчө ушул биздин кесиптештер, журналисттер, жазуучулар барганда эле көбүнчө элдин көйгөйүн козгоп, бир орчундуу нерсе маселелер жөнүндө ачык бетке айта алышат. Сиз, мисалы үчүн, Жанар Акаев, ошол эле Жылдыз Мусабекованы дагы үлгү катары айтсак болот. Но көбүнчө ушул бир көйгөйдү билип турганда эл өкүлдөрү унчукпай эле бир нерседен коркконсуп, жашырыңасып отурган учурлар көп байкалат. Буга бир мисал, биз студияга элдин алдына ачык маек куруп берүүгө чакырсак дагы көптөрү баш тартат. Мунун себеби эмнеден? Ошол жөнүндө коомчулукка азын улак айтып кетсеңиз. Бул эми ар бир депутаттын же болбосо ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүнүн жаратылышына жараша го дейм. Мен өзүм ушу баягы журналист болуп иштеп жүргөндө деле ачыктыкты, айкындыкты ар дайым алдыга койгон максат катары ар качандан бир кача мен өзүм ушундай аракеттин үстүнө болуп келем. Анан кээ бир адамдар ошо саясатка кокусунан келип калганбы, капысынан келип калганбы, же саясатта мындай саясат майданда жүргөндө өздөрүн мындай оочулук сезүү, айтор журналисттерден көбүнчө кооптонуп качышып, кандай суроолорду берсе дагы мен анан кийин жооп берейинчи, менде маалымат азыр же тигил жооп берсин, бул жооп берсин деп айтор баягы өзүнүн дараметине жараша аракет кылышат экен да. Ал эми кандай гана болбосун, журналисттер менен журналисттер көбүнчө бул баягы маалыматты алып жүрүүчүлөр. Булар маалыматка бай. Анан бизде бүгүнкү күндө маалыматтын бардыгы эле ошо саясатка кыттап калганда, анан кийин журналисттер үчүн саясат баягы сууда сүзгөн балыктай эле жеңилирээк болот да. Анан кийин көбүнесе бизде журналисттер саясаттан салисип салышат, алдыга анализ кылышат. Анан бул ошо журналисттерден чыккан депутаттар болобу, башка саясий ишмер болобу, булар саясат өзүн жеңил сезишет. Буга чейинки эле ошол журналисттерди карап көрүңүздөр. Ошол эле Замира Сыдыков болобу, Мелис Ишимканов болобу, Каныбек Капашев деле бир топ эле ошо саясатта өздөрүн эркин сезишип, эркин алып жүрүшөт. Журналисттер, көбүнчө. Сиздей ушундай бир чечен сүйлөп, ачыктыкты бетке айткан депутаттарга бул атайын буйртма берилип, бул суроолор же болбосо сиз ачык айтып жаткан нерселер буйртма менен чыгып сүйлөйт деп дагы ойлорун айтышат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Мен эч качан, эч убакта бирөөдүн буйругун аткарган эмесмин. Мен өзүмө кээ бирлер мага таң калышат да, сен атайын даярданып келесиңби, же тигил бул журум болсочу, мен өмүрү даярданбайм. Мен капысынан ошол карап көрөм да, ошол боюнча өзүмдүн пикиримди таңуулайм. Анан ал мен өзүмдөн элесе албайм. Кандай кылып сүйлөп жаткан эмес атканча, анан бирок кийин ошол маалыматтын бир актуалдуу маселе болуп айланып кетсе, анан ойлонуп калам да, туура эле болгон экен депчи. Бирок негизи мен өзүмдүн айткан сөздөрүмө көп кээ бербейм. Анткени айтылган сөз атылган октондо ал оозуңан чыгып кеткенден кийин сен анын кулусуң. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы жетиленесиң. Ага чейин ал сенин кулуң, ичиңде жатканга чейин. Анан мени ушу даярданышат, бирөөдүн буйругун аткарышат экен дегенде мен чын айтайынбы, мен саясатта ушу бир адамга ыктап же жумуш кылган эмесмин. Албетте мен эми ушу жана саясатка келишиме, ушу саясатта мен тушоомду кескен адамдар бар, мен аларды урматсыз менен мамиле кылам, алардын дарегине жаман сөз айткан аласмын. Анткени бул адамгерчилик. Адамда эң негизгиси биринчи ошо кандай гана кызматта болбосун адамгерчилик болуш керек, анан жоопкерчилик болуш керек. Мындайча айтканда, жүрөгүң ак болуш керек, кызматың так болуш керек. Бул мен үчүн негизги парыз деп эсептеймин. Анан көбүнесе айтып калат эмеспи, ошол тигил жактан бул жакка ооп кетиптир. Анан бир катуураак сүйлөп койсоң, бул Атамбаевди сатып кетиптир, Сооронбай Жээнбековго качып кетиптир дечи. Мен таң калам да. Ал экөө бир эле киши мен билгенден. Ал экөө тең менин саясаттагы, саясаттын сапарындагы саналаштарым эмес, менин устаттарым десем деле болот. Ошолор менен көп жылдардан бери мен достук мамиледе болуп келгем. Ошо Алмазбек Шаршенович деле агайын катары сый мамиледе болуп келгем. Сооронбай Шарипович менен деле мен 20 жыл саясатта чогуу келип агайын катары жүргөнбүз. Анан ушу мени бир жээктен бир жээкке отуруп ушу бир кандайдыр бир саясат чыгаргысы келет да, анан ошолордон чыгып аткан сөз да, бул
бир сүйлөп койсом, маселен ошол жана өткөндө фракциянын жыйынында күч органдарына катуу сын айтып койсом, бул Атамбаевден кетиптир деп чыгарды. Анан буга өтүптүр деп. Мен жугуштуу ору эмесмин, бир адамга өтүп кеткиди. Болгону мен буга чейин эгер мына Өмүттү өзүң сен жакшы саясатка сарыз. Мен канча жылдан бери депутат болгондон бери эле мен кандай гана бийлик болбосо сын айтып келем. Мактаган мага жарашпайт, мактаган башкалар мактасын. Ошол эле өкмөткө сын айтып келем, бирок өкмөттүн негизин ишинде мен сын айтканы менен түпкүрүндө мен колдоп келатам да. Анткени биз коалицияда, анан көпчүлүк түшүнбөйт да. Ушуну мен ачыктап коеюн деп чечтим да. Сооронбай Шарипович менен премьер-министр болуп турган кезде ал киши өзү суранчы, барсам башкалар сыйлап мага ушунтип неме кылышат. Сен айтпайсың, сен сүйлөбөйсүң, сен айт деп анан алдын ала эле ушинтип мен айтчым да. Мен ошо жана жаман жактарын мен айтайын өкмөттүн, жакшы жактыларын жардамчыларын айтсынсын. Бирок айтып туруш керек да сынды. Бул деген баягы иштегенге мотивация берет, же болбосо бир кандайдыр бир аракеттерге түрткү берет деп туруп, өкмөттүн ошо жана сиз көрбөгөн жактарын мен чукул айтып турайын. Анда мен душман кылбаңыз, жаман көрбөңүз десең, туура айтасың, мага ошол керек. Мага мактаган эмес, мен шаптаган неме керек. Мага сын айткан, чын айткан депутат керек деп айтчу. Анан мен Сапар Жумакадырович менен ушундай айтам. Сиз кайсы бир өкмөттүн иш аракеттерине ушунча катуу сын айтсам, сиз ага терикпеңиз. Бирок кайта ошону иликтеп, изилтеп чыгыңыз. Мүмкүн меники туура, мүмкүн аныкы туура чыгар дегендей мамиледе кылып келем. Анан ушундай мени саясаттагы ар бир кадам эле мындай сая түшүп жабышып алды, анан кийин сөздөр таркататпай, мындай экен, тигиндей экен, бунун буйругу, тигинин буйругу депчи. Мен ачыктап коеюн, мен эч кимдин буйругун аткарбайм. Мен өзүмдүн жан дүйнөмдүн, көкүрөгүмдөгү, көзүмдөгү буйруктан аткарам. Мындан келди, бул чындыкты айтуу сиздин өзүңүздүн бир түпкүрүңүздө, каныңызда бар нерсенин бири экен да. Мүмкүн чындыгында эле ошо сын айтуу менен жанагы сын пикирди туура кабыл алгандар ошону оңой жолго түшүүгө аракет кылгандай эле, мүмкүн биздин дагы ошо сиз бүгүн айтып козгоп жаткан орчундуу маселелер кийин бир жакшы жолго түшөр. Андан кийин жогоруда айтып кеттиңиз, жана сизди деген бул мурунку президенттен бул жаңы президентке секирди дегенде сөз чыгарышты деп. Бирок бул жалгыз эле сиз эмес, бүгүн биздин окурмандар, көрөрмандарыбыздын арасынан дагы ушул сизге жана эл өкүлдөрүнө көп суроолор келип жатат. Ал эми сиз болсо түздөн түз ушул СДПКнын мүчөсү болгондон кийин ошол жерде бир казанда кайнап, бир дасторкондон даам сызган сыяктуу эле партиялаштарыңыздар, сиздердин эле партиялаштарыңыздар бүгүнкү күндө биз деген 10-20 миң кишини деген алып келебиз. Ушул жаңы бийликке деген сүрүүбүздү көрсөтөбүз. Биз кандай СДПК, биз ар дайым ушул деген өлкөнү биз башкарып турушубуз керек деген өз ойлорун кээ бир учурларда ачык эле айтып жаткан учурлар болуп жатат. Ошо партиянын мүчөсү катары бүгүн чындыгында эле ошол жерде партиянын ичинде жаракка болуп, пикир келишпестиктер болуп жатабы, же бул жөн эле элдин божомолубу? Албетте, бул бүгүнкү күндө ушундай актуалдуу маселеге айланып баратат да. Бирок мен ойлойм, ушул маселелердин баардыгы эртеңки Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайынан кийин чекит коюлса керек депчи. Бирок буга кызыккандардан да кызыккандар көп болуп атат да. Ошол экс-президент Алмазбек Шаршенович менен азыркы эмки президент Сооронбай Шариповичтин ортосуна от жагып, аларды бир тирешүүгө алып келип, анан алардын тирешүүсү аркылуу саясатка кире турган кызыктар күчтөр бар. Бул жок эмес. Мына ошолордун ортодогу ойнуда булар эми ар кандай болчу. Анан деги эле мен ушундай бир чоң ажырымды, же болбосо чоң тирешүүгө себеп боло турган негиздерди көрө алган жокмун. Эгерде кимдир бирөө болбосо ошол мурунку президентке, азыркы президентке жагыш үчүн бир жагымсыз жагдайларды жарата турган болсо, же болбосо ошол ажырымды ачыкка чыгара турган болсо, мен буга каршымын. Мен ошого каршы пикиримди билдирем. Негизи Алмазбек Шаршеновичтин азыркы өкмөт башчы дагы өлкө башчысына дагы Алмазбек Шаршеновичтин түздөн түз кийлигишүүсү келген адамдар. Сооронбай Шариповичти жападан жалгыз талапкер кылып чыгарган ким? Алмазбек Шаршенович. Анын Сооронбай Шарипович талапкер болсо, сайыпкер ким болгон? Атамбаев болгон. Өкмөт башчынын делеги өкмөт башчы кызматка сунуштан ким болгон? Алмазбек Шаршенович болгон. Анан бүгүн ушул 3 адамдын, же болбосо мурунку президент, азыркы президент, өкмөт башчынын ортосунда мындай бир от жага турган тымызын иш аракеттери бар экенин баардыгыбыз кабардарбыз. Бирок анчалык деңгээлге жетпеши керек. Эгер кимдир бирөө ошол жанагы күч бизде, сен биздин айтканыбыз менен бол деп мындай бир саясий жүрүштөрдө жашап, же болбосо саясий акцияларды баштай турган болсо, бул чын айтайынбы, бул аша чапкандык эмес, бул акмактык болот. Анткени андай оюндардын аягынан от чыгып кетиши мүмкүн. Кырдаалды курчутуп жүрө турган кызыктар күчтөр көп. Анткени саясат деген өзү ушундай экен да.
Сооронбай Шариповичти дагы Алмазбек Шаршеновичке каршы туктуруп, баягы өз алдынча саясат жүргүз, же болбосо андан мындай кыл, аны укпа дегендей кылып түргүзүп. Бирок мен ойлойм, Алмазбек Шаршеновичтин кыракылыгы, Сооронбай Шариповичтин саясаттаган эмеси, баягы жупунулугу, анан жөнөкөйлүгү мындай нерселерге оңой менен алдырбаса керек дейм да. Анан ажырым болуп кетип, жакын арада чабышуулар башталат дегенге мен анчейин ишенбей турам. Сөзүңүздө калет жок, биз деле ошону каалайбыз. Жөнөкөй адам өлкөнү башкарып ажоо боло албайт. Мүмкүн биздин мурунку жана кийинки ажоолорубуз бир келишимге келип, элдин арасында ушундай бир кошумча ушак айыңдарга чекит коет деген тилектебиз. Андан кийин дагы бир сиздин ушундай бир курч айтып келген сөздөрүңүздүн бири СДПК партиясына Кытай өлкөсү тарабынан миллион сом бөлүнгөн деп сизди айтты деп акыркы күндөр сиз автор болуп жатасыз. Бул сөзүңүзгө бир далил, бул эч кандай СДПК партиясына келген акча эмес болчу деп ошол партиянын тең төрагасы Фарид Аблязович айтса, ал эми ошол эле партиянын өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров бул акча Жогорку Кеңешке келген эмес деген өз пикирин билдирди. Анда бул акча кайда кетти? Же чын бул акчанын келгендиги жалганбы? Бул боюнча сиздин пикириңиз? Ушул жерден көпчүлүк жанагы маалыматтын бардыгы эле маалыматтын автору же болбосо булагы же болбосо маалыматтын кайнап чыккан жери Момбек Тотбаев. Мен өзүм таң калып калдым. Бул мен Азаттыктын Арай көз чарай телеберүүсүнө барып, анан анын алып баруучусу Бакыт Орунбеков ушундай кепуктук СДПК Кыргызстан социал-демократ партиясы Кытайдан жардам алган экенсиңер, ушуну канчалык деңгээлде чындыгы бар дегенде мен ошондой маалыматты уктум деген гана сөзүм чоң талкууну жаратып жиберди. Анан кийин Ырыскелди Момбеков айтса чын айтат экен, бул билегени үчүн айтты деп туруп эле анан Фарид Аблязовичтен алышты. Андан кийин Төрөбай Закирович дагы неме болуптур. Негизги мен өзүм тактап көрдүм. Бул маалыматты биринчи Азаттыктын суроосу узатканда мен өзүмдөгү болгон маалыматты бердим. Мен уктум дедим ушундай маалыматты. Ошо жардам иретинде алыптыр. Партия анан партиянын ошол жанагы кең штабы болгон, же болбосо имарат болгон форум ишканасынын конференция залынын кеңсесинин ремонт иштерине жаратабыз деген маселени мен фракция жыйынында уккан болчумун. Бирок мен бүгүн ошол Төрөбай Закировичтен сурап көрсөм, жок, буну саясий кеңештин жыйында айтылган дейт. Мен саясий кеңештин мүчөсү эмесмин, саясий кеңештин жыйындарына катышпайм. Мына ошол жерде айтылган болчу дейт. Мына ошол жерде айтылган сөз журналисттерге таркап кетип, анан журналисттер аркылуу менден тактап сурап жатса, мен айтып койсом, анан мени маалыматтын анык башчысы деп туруп анан кийин актуалдуу маскага айланып жүрүшпөдү. Мен чын-чынына келгенде ошол акчанын кандайча келгенин, ким алганын, кандай себеп менен, кандай максат менен фракция алган, бул партия алганын толук билбейт экенмин. Төрөбай Закирович айтты, бул фракцияга келген эмес деди, анткени ал фракциянын төрагасынын орун басары. Фарид Аблязович айтты, бул партияга келген эмес деди, ал партиянын төрагасынын орун басары. Анан эки орун басардын кимиси оюн кылып атат, аны такташ керек. Мен чын айтканда дагы бир тактай турган нерсе, бул деген 1 миллион сомбу же 1 миллион долларбы? Анткени 1 миллион сом бүгүн биздин орто жашаган адамдарыбыз, же болбосо жанагы орто бизнесмендерибиздин деле чөнтөгүндө жүргөн акчада. Анан кийин ошол биздин Кыргызда негизги ролду ойногон партиялардын бири ошо Кытайдын 1 миллион сомуна муктаж болуп калганы бул түшүнүксүз болуп жатат. Мүмкүн миллион доллардыр. Жок, бул миллион сом эле деген ошо миллион доллар деп менден сураштар, ошо миллион доллар эмеспи? Жок, мен миллион сом деп уктум деп ачык оюмду айттым. Анан эми бул ошол курултайды съездге уюштуруучуну алышы мүмкүн деген мен ойдомун да. Анан бул эмне үчүн ушунчалык чоң актуалдуу маселеге айланып мен түшүнбөй жатам да. Мындан эсиңиздерге сала кетсе, мындан бир топ жыл мурун, 7-8 жыл мурун 2010 жылы парламенттик шайлоонун алдында кайсы бир партияны европалык өнөктөштөрүнөн 3 миллион доллар алыптыр деген аңыз тараган. Анда анын артынан түшкөн киши болгон эмес, аны аңтарган киши болгон эмес. Андан башка деле Кыргызстандагы бир топ саясий партияларга, маселен ошол жанагы мекеним Кыргызстанбы, ошол партияга чет өлкөдөн Акаевдердин эмес Россиядан жардам келди деп, кайсы бир партияга тигиден жардам келди, Казакстандын бийликтеринен жардам келди, Орусиянын бийликтеринен жардам келди дегендер кабар түшөт да. Муну мынчалык мындай саресеп салып иликтешкенге барышкан эмес да. Анан ошол курултайдын алкагында СДПКга
1 миллион сом чоң деле акча эмес. Чын айтканда чоң деле акча эмес, ама андай акчалардын партиялыкка жана демөөрчүлүк үчүн канча деген эле ишкерлерди берип жатпайбы. Аны ушунчалык бүгүнкү күндө актуалдуу маселеге айлантып, артынан түшүп алган анан ага мен дагы себепкер болуп калганына таң калып атам да. Анан эми мендеги маалымат боюнча бул 1 миллион сом гана тегерегинде. Сиздин сөзүңүздө туура, менимче коомчулуктун да тынчсызданганы туура. Анткени деген СДПК партиясы бүгүнкү күндө эл ишенген, элдин тиреги болгон, эл эртеңки күнүн ошол партиядан үмүт кылган партия болуп атса, анан ал партия кошуна өлкөдөн барып бир болбогон тыйындыга жардам болуп атса, анда бул партияга ишенбөөчүлүк көрсөтүү же болбосо андан үмүтүн үзүү деген сыяктуу да бир коомчулукта кооптонуулар болот да. Менимче бул эки тарап эле бирдей эле туура эле сөз болуп жатат. Чындыгында бул акчаны мүмкүн алар сураган жок, алар жөн эле өздөрү ошо кошуна өлкөнүн бир алаказы бар адамдары деген ушул партияга менин жардамым болсун деп жөнөкөй эле бир өзүнүн жардамын көрсөттү. Чындыгында эле муну ачык төгүнү коомчулукка билдирип коюш керек. Кээ бир учурда андан да болбогон сумма үчүн ызы чуу болушу мүмкүн. Андан кийинки сурообуз, Рыскелди мырза, мына бүгүн жогорку кеңеште президент өлкө башчысы, ал улуттун атасы, ал анын өзүнчө отурган жери, өзүнчө бир коноктор келгенде бир сыйлуу тосуп ала турган жери, анын деген бардык жактан өзүнчө бөлүнүп бир бийигирээк отурган жери болуш керек. Бүгүн баарыбыз менен кабинет талашып, ошол ак үйдө отурганы, жогорку кеңеш да ал жерде, бардыгы ошол жерде отурганы бул туура эмес нерсе деп бир маселе көтөрдүңүз. Бул маселеге дагы коомчулук абдан бир жакшы бир көңүлдөрүн буруп жатышат. Чындыгында эле жанагы өзүн сыйлабаган өзгөнү да сыйлабайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Эгерде бүгүн биз өз ажообузду сыйлап, өзүнчө отургузуп, ага бир өзүнчө бир нерсе көрсөтпөсөк, бул чындыгында эле башка кошуна өлкөлөр, башка улуттардын арасында бир аз биз үчүн бир мындай бир ыңгайсыз нерсе болуп жатат. Бул боюнча дагы кененирээк айтып берип кетсеңиз көрүүчүлөр. Рахмат Демет, ушуну талкууга алдырып жүргөн. Мен чын айтканда буну дагы ойлонбой эле айтып койдум. Болгону жанагы Ысык-Көл гостиницасын менчиктештеребиз, анан кийин жанагы ГЧПга депчи, государственная частная партнерство болуп коет. Бирок кандай бизде мыйзам жок да, анан сатабыз дегенде мен ушунчалык эле кабыландай түйдүм да, сатабыз дегенге сатып жүрүп эмнени таптык депчи, анан ушу Ысык-Көл гостиницасын сатабыз дегенде айттым, бул деген имарат аябай сонун, ылайыктуу, жолдон обочураак жерде турат, резиденцияга жакын, президент жашаган жерге. Экинчиден, ошол сатканча Кыргыз Республикасынын президентине иш имараты кылып берип койсок, аппарат башчысын, иш башкарманы ошол жака көчүрүп кетсе, Кыргызстандагы 3 бийлик 3 мындай имарат отуруп калган, бул жакшы эле да. Мени эмнен себептен муну айттым? Мына президенттин ант берүү аземи болду 24-ноябрда. Ошондо баардык ошол ант берүү аземине катышкан депутаттар, коноктор, ошол жанагы резиденциядагы эне сай боз үйүндө отурганда улуттук телеканалдын дикторлору айтып атты да, Кыргыз Республикасынын ант берген аземи Сооронбай Шарипович Жээнбеков жана эми экс президент макамына ээ болгон Алмазбек Шаршенович экөө тең Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин имаратын көздөй бет алышты да. Ошондо жүрөгүмө тыз дей түштү да, бизде эмне президенттин өзүнүн имараты жок беле? Жогорку кеңештин имаратына бет алды дейт да. Мындайча айтканда, жогорку кеңештин имаратына булар ижарада отурабы, президент деген. Бул болбойт да. Дегеле дагы бир эгемендүү мамлекетте алар өзүнүн президентинин өзүнүн иш аппараты болот, бөлмөсү болот, имараты болот да. А бизде президенттики жок болуп атпайбы? Президенттин иш башкармалыгы өкмөт үйүндө отурат, аппараты жогорку кеңеште отурат. Өзү дагы жогорку кеңештин бир капталында отурат. Бул деген өңгө ыңгайсыз экен. Анан экинчиден, мына бардыгыбызды көрүп атпайсызбы? Эртең менен кечинде президент кызматка келгенде, кызматтан кеткенде Белинский деген бул биздин Бишкектин эң эле чоң ортосунда кан жол. Ошону жаап койшот. Мурунга 2 жыл азыр эми бир каптан жаап атпайбы? Бирок баары деле бул биздин карапайым жашоо үчүн бир топ ыңгайсыздыктар жаратып атпайбы? Эгер Ысык-Көл гостиницасы мейманканасында президент өзүнүн аппараты менен көчүп бара турган болсо, бул баягы конокторду тосконго да жакшы. Тоодун боорунда ажайып бир кооз жерде президент ошо конокторду башка өлкөнүн президенттерден ошол жерден тосуп алса кандай сонун. Эми берден жогорку кеңештен тосуп атпайбы? Алар да келгенде айтат да, бул эмне президенттин өзүнүн немеси жокпу? Бул жогорку кеңештин зданиясы болсо, имараты болсо, анан президент болсо бул жакта отурса деп. Экинчиден, жанагындай жолду жаппайт эле, тыгындар азаят эле, келген коноктор үчүн дагы, жашоочуларыбыз үчүн дагы, биз үчүн дагы президент үчүн жогорку кеңештин ыңгайлуу болмок. Эми ошону сатпай эле берип койсо болбойбу деген
сунушунду жөн гана сиздин оюңузду ортого салдыңыз, мүмкүн келечекте ошо сиздин оюңузга кошулуп, чындыгында эле ошондой болсо, менимче жакшы эле нерсе болмок. Эми сөзүбүздүн акырында ушу сизге окшогон ачык айткан, ак сүйлөгөн депутаттардан эл бир чындыкты, акыйкаттыкты күтүп жаткандан кийин ТЭЦ маселеси боюнча күндөн күнгө жаңы маалыматтар чыгып, жаңы нерселер чыгып, бир эле кычкашты деген $600 алышканы белгилүү болуп, бул коомчулуктун жөнөкөй элдин абдан кыжырын келтирип, биздин айылда андай кычкаштан чогултсак, жүздү чогултуп бермекпиз, бекер эле ошол жака керек болсо деген ойлорун айтып, бүгүнкү күндө ошол $600 алынган кычкаштын арты менен дагы андан да артып элдин ишеними бийлик өкүлдөрүнө кетип, эгерде деген ал биз сырткы карызыбыз эле мынча суммага жетип жатса, булар деген бир кычкашты $600 алып атса деген нерселер эмнегедир ушу бийлик менен элдин ортосуна дагы бир жараканы көбөйтүп жаткандай сезимдерди алып барып атат. Мындан ары ушундай бир коррупциялык иштер жөнүндө ачыктар чыкса, дагы сиз элге айтып турасызбы, бүгүнкү күндө ТЭЦ маселеси эмне болуп жатат? Ошо боюнча ой бөлүшүп кетсеңиз. Туура, мына сиз айттыңыз, бизге ушундай маалыматтар жетип жатат, биздерге чогултуп бермекчи. Мен андан да жаман сөздөрдү уктум. Мен кечке мал ушу уулумду же кыздарымды мектептен алыш үчүн мектепке барып, анан эртерээк барып калсам, ошол жердеги жанагы таксисттер менен жолугуп калам да. Ошолордун баягы депутат деп келип айтыш берет да. Деп анан алар адан да жаман сөздөрдү айтышты. Атыш керек барын деди. Баардын атып калгандардын баардыгын коррупционерди атып салыш керек деп ушундай ачууланып, агрессия кылдырган сөздөрдү уктум да. Айла жок, тымпыйып туруп бересиң. Актанган албайсың, мактана да албайсың да. Эми бул Бишкек ТЭЦтин айланасындагы маалыматтардын баардыгы коомчулукка чыгып кетти. Аны чыгаргандардын жөнөкөй адамдар чыгарган жок, расмий адамдар чыгарды. Ошол эле Бишкек ТЭЦтин мурдагы директору билген киши да. Ошол айтып атат, бул $250 миллион тегерендер акча кеткен, калганын баарын ошол 386-га чоюп коюшкан деп. Анан депутаттык комиссия иштеп атат. Мына ошолордон дагы берген суроолоруна өздөрү чыгарып жиберишип атат. Анан мунун баардыгы коомчулуктун мындай козголосуна түрткөлөп салбадыбы? Алардын бийлик болгон ишеними суу сепкендей эле селт эттере салбадыбы? Анан булардын баарын чыгарбаш керек болчу да. Эгер чыккандан кийин анда ачыкка чыгарыш керек. Эл ошону гана деп анан бүгүн эгер Бишкек ТЭЦтеги эгер коррупциялык келишимдер болгон болсо, ошо келишимдерге кенебестик кылган же болбосо келемиштик кылып жол берген адамдарды жоопко тартылыш керек. Аны эл билиш керек. Бул бүгүн сылап сыйпап жабып койгондо баары бир эртең козголот. Эртең коррупция болсо бүт күнү козголот. Болбосо кийинки бийлик болобу, кийинки акырындык менен bunun ачыкка чыгып калды, капкага ачылып калды. Эртеги күнү бирүсүнү бул баягы мина заметно действие дегенде бул бийликтин алдындагы бом болуп калды. Буну ачыкка чыгарыш керек. Мындай нерсе кайталамаш керек. Анан коомчулук эмес керек. Коомчулук күндөн күнгө козуй берет дагы, мына ушуну талап кыла берет. Анан элдин бийлик курган ишеними дагы кайтпай тура берет бир ордундачы. Муну азыр ачыкка чыгарыш керек. Эгер андай болгон болсо, кимдер жол берген, кимдер күнөөлөр? Мына азыр улуттук коопсуздук кызматы ушунун алкагында тергөө иштерин жандандырып чакырып сурап атпайбы? Бул иш жылытарлык нерсе да. Эртеби кечпи буну баягы өлүмдөн башка нерсеси жакшы дегендей ачыкка чыгарып коомчулукка жарыялаш керек. Менин жеке пикиримде эми 5-чи чакырылыштагы депутаттар буну көп нерсени билсе керек. Анан мурунку өкмөт ошо Жантөре Жолдошдун өкмөтү, андан кийин ушул өкмөттүн жетекчилик, министрлик кызматында иштеген адамдар билсе керек да. Анан кийин берде маселе ачыкка чыгып калды. Эми андан наркысындагы чыгарыш керек. Болбосо бул баягы катпаган карт. Аны сыйрыган сайын гана көрөт. Биз эми далил боюнча карасак, ошол учурда ошол кытайлык фирманын келип жана биринчи капсуланы коюп ошол ишти баштаганда бизде өлкө өкмөт башчысы болуп Темир Аргенбаев турган экен. Жана ошо капсуланы кабыл алып коюп жатканда биздин шаардын мэри болуп Кубанычбек Кулматов иштеген экен. Негизи эле мен ойлойм да, ошол убактагы кишилер бүгүн бийликте бирөөсү отурса, бирөөсү же болбосо бош жүрсө, же болбосо бир бийлик бутагын башкарып турса эле, ага тийбей койбостон аларды да чакырып сурап чын төгүнүн билүү, бул негизги элдердин ишенгени эле бул эл өкүлдөрү сиздер болушуңар керек деп.
Менимче бардыгы ордуна коюлат болуш керек. Элдин тилеги эле жанагы дача суудагы жүктүн эси табылбай калган сыяктуу, жана көп ушундай бир ызы чуу болуп келип кайра жок болуп кеткен нерселер сыяктуу болбой, бул аягына чейин чыгып, элдин эмгегин, элдин казынасын жебегенге, тийбегенге эл өкүлдөрү жардам берсе деген гана ойлор. Маегиңизге чоң рахмат, Рыскелди мырза. Мындан кийин да келип туруңуз. Сиздин жогорку кеңеште элге айткан сөзүңүз башка, ал биздин шаардын ичинде эле камтылып калышы мүмкүн. Сизди бүгүн мамлекеттик каналдар көрсөтпөйт, анткени сиз абдан кош нерселерди айтып жатасыз. Мүмкүн көрсөтөр, бирок мынчалык кенен кылып көрсөтүшпөйт. Ошон үчүн биздики жеке канал болгондуктан келип, өз оюңузду ортого салып, ушу СДПКны съезди өткөндөн кийин дагы ошол жерде болгон окуялар эл эмнени билиш керек, ошол боюнча биз менен маектешип туруңуз. Дагы бир жолу рахмат сизге. Ушуну менен бүгүнкү маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жогорку кеңешинин депутаты Момбеков Рыскелди Чөнөбекович келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.